Акыркы жылдары салык системасында бир катар өзгөрүүлөр болуп, салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Алсак бирдиктүү терезе, маалымат порталы, салыктарды электрондук түрдө төлөө сыяктуу кызматтар ишке кирип, элге кызмат кылууда. Бүгүн өкмөт өкүлдөрү, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери жана салык төлөөчүлөр катышкан салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, салык кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. 2017 жылы 12 миңдей салык төлөөчү электрондук түрдө отчет берсе, 2018 жылы алардын саны 94 миңге жеткен. Бүгүнкү күнү уже бизге 5 айдын жыйынтыгы менен 134 миң салык төлөөчү уже электрондук түрдө отчет берип баштады да. Электрондук түрдө салык төлөп, отчет берүү коррупциялык иштерге бөгөт коет. Анткени анда салык кызматкерлери менен салык төлөөчүлөр ортосунда түз байланыш болбойт. Ошондой эле иш-чара алкагында салыкты өз убагында төлөп, өлкө экономикасына салым кошкон алдыңкы ишканалар, компаниялар сыйланды. Салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу коногу Ошбирим компаниясынын курамындагы Перитикол жоопкерчилиги чектелген коому мыкты салык төлөөчү аттуу сыйлыктын ээси болду. Ишкана мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн түзүүдө активдүү катышып келет. Алсак былтыр эле мамлекетке 100 миллион сомго жакын салык которсо, социалдык фондко 14 миллион сом төлөгөн. Перитиколдун аткаруучу директорунун айтымында алар мындай сыйлыкты биринчи жолу алып жаткан жок. Эми ушундай эмгегибизди, эр эмгегин жер жебейт дегенде эмгегибизди мамлекет баалап турса, мындан ары да мамлекетке көптөгөн жакшылаган районубуздун бюджетине налогторду төлөп беребиз деп айтып кете алам да. Кудай кааласа ушул айдан баштап бизде электрондук формат көзсөк, ишканага деле жеңилдик, текшерүүчүлөргө деле жеңилдик да, жакшы болот экен бул. Мамлекеттик салык кызматы жыл жыйынтыгы боюнча 38 миллиард сомдон ашык салык чогулткан. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 600 миллион сомго көбүрөөк. Жаап, жашырып иштегендер да болот. Булар мисалы үчүн кандайдыр бир отчеттор берип атканда туура эмес берип коюшу да мүмкүн. Ошонун негизинен аларда бизде салыктык текшерүү жүргүзөбүз. Ошонун негизинен кошумча эсептөө да биз жүргүзөбүз. Мамлекеттик салык кызматынын өкүлүнүн айтымында Перитикол жоопкерчилиги чектелген коому салыкты дайыма өз убагында төлөйт. Мамлекеттин капчыгын карап отурбай, кайра экономиканы өнүктүрүү үчүн барандуу салымын кошуп келе жаткан ишкана. Перитикол курамына кирген Ошбирим компаниясы элди цемент жана көмүр менен камсыздап келет. Ошондой эле ак эмгек менен иштеп, маңдай тер төккөн кызматкерлерге үстөк пайызсыз узак мөөнөткө батирлер берилет. 92,5 квадрат. 5-нчи этаждан 1 комнатный квартира 57 квадрат метр. Шевренде Динамаркадан береледим алган. Жаңы келаткан машинадан деп 2 жылдан бери айтам албайт да. Мына ушакты шоферди көрбөсүң. Жок, мен дейт, мына ушу машина мага жетет. Мына быйыл да калып, жаңы келаткан машина аласыңбы деп бир 3-4 сумга да айттым. Жок албайм дейт мага ушу машина. Ошбирим компаниясы бүгүнкү күндө республиканын казынасына миллиондогон каражаттарды которуп, экономиканын өнүгүүсүнө салымын кошуп, жүздөгөн атуулдарды жумуш менен камсыз кылып, аларга жеткиликтүү айлык акыларын өз убагында төлөп турган ийгиликтүү компаниялардын бири. Аяна Байтемирова, Нурмухаммед Абдымажинов, Ошбирим жаңылыктары.